Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз элим, сиздер менен бирге мен жаңылыктардан угуп отуруп, өзүмдүн ойлогон оюмду бөлүшөйүн деп чечтим. Мына бул митингди деген эл уюштурду, элге бийлик жакпады, эл уюштурду. Эми эл уюштуруп митингди Садыр Жапаровду, Алмазбек Атамбаев жана башка саясий мурунку саясатчыларды бошотуп чыкты да, ушу элдин күчү менен бошолуп чыкты. Ошондой эле митинг болгондо 19 жаштагы бир жаш бала каза болуптур. Ошол каза болгон жаш баланын өмүрү кыйылып атат. Ушул кандай десем, элдин күчү менен митинг болуп, эл колдоп, эл чыгарып ушуларды абактан. Анан 19 жаштагы бала каза болуп, ошол баланын өмүрү бул жерде эч кимдин эсине келбей жатат да. Ал бала эми баягы ойлогон эмес да, азыр митингге барып эле анан мен ушинтип каза болуп калам депчи. Ал дагы келечекте бир жакшы аял алайын, үй бүлөлүү болом деген жакшы максаттары бар бала күтүүсүздөн ушу митингде ушу бийликтердин ушундай жакшы иштебегенине карата ушул Сооронбай Шарипович ушул 4-октябрда ушул өтүп кеткен партиялардын добушун сразу эле 5-октябрда жокко чыгарганда биздин ушул 19 жаштагы бала дагы каза болмок эмес да. Келечегинде көп деген 10 күндөн бир күн эле ачыл элек ушундай 19 жаштагы бала каза болуптур. Мен аябай ичим ачышып отурат, бирок бул баланы эч ким ойлобой атат да. Ушу эл уюштуруп, эл ушулардын баарын чыгарып, бардыгын эл жасап жатат да. Ушул нерсенин баарына Сооронбай Шарипович күнөөлүү болуп отурат да. Ушу 19 жаштагы баланын каза болушуна дагы ушул Сооронбай Шарипович күнөөлүү болуп отурат. Анан мындай эле мына видеолордон прямой эфирлерде көрүп жаттык. Ушу окторду аттырып, канча адамдар жарадар болуп, канча адамдар больницада жатат экен, канча адамдар реанимацияда жатат экен. Бир бала каза болду 19 жаштагы. Ошондой нерселерди кылгандан кийин анан ушул президенттикке татыктуубу деген суроо келип жаралып калат да баардык адамдаргачы. Мен жалпы кыргыз элине айтат элем, баягы бир адам колдоп эле билип билбей эле ушу бирөөнү колдосо ошону колдой бербеңиздер. Өзүңүздөр телевизорлордон мурунку чыгарылыш депутаттардын иштөөлөрүн өзүңүздөр баягы кандай иштейт деген өзүңүздөрдүн сын пикирлериңиздер болсо керек, ар бириңиздердечи, кайсы адам кандай душасы менен иштеби эмне болот деген, кайсыл адам жакса ошону туура тандаңыздар деп мен сиздерге совет бергим келип жатат да. Мына Садыр Жапаровду мен прямой эфир болду, Садыр Жапаровду чыгарган күнү Садыр Жапаровду эл аябай күттү, даже биз күттүк да. Телевизордо мына прямой эфирден көрүп күтүп качан чыгып сүйлөйт экен деп да. Бул деген биздин Кыргызстанды башкара турган адамдар да. Кыргызстан өнүксүн, жакшы адамдарды депутаттыктарга шайлап, мындай элди ойлогон адамдарды шайлашыбыз керек да. Анан баягы өз чөнтөгүн ойлогон адамдарды биз шайлабай, баарынан өкүнүчтүүсү ушу 19 жаштагы бала каза болуп калган балага. Бул да Аллахымдын кичинесине жазып койгон нерсеси. Эми ушул себепкер болуп калды да, ушул митинг себепкер болуп калды да. Аябай ичти ачтыра турган окуя болуп жатат. Ушул митинг болуп, баардыгы өрттөлүп, баардыгы талкаланса да ушул 19 жаштагы бала өлбөй калганда жакшы болмок деген ойдо ичиң ачышып ойлонуп калат экенсиң да. Анан ошол адам каза болгон адамды 19 жаштагы баланы эч ким ойлобой эле, мына бийликтерди ойлоп, ушундай ар ким өзү кандай бийликте отурам деп өзүнүн бийликтерин ойлоп жатышат да. Мына жаңылыктардан көргөндө ар ким өзүнө ойлоп жатат да. Мен жалпы элге кайрылат элем, түндүк тынчтык деп бөлүнбөшүңүздөрдү. Себеби биз кыргызбыз, баардыгыбыз кыргызбыз да. Биз же атабыз казак, же апабыз өзбек эмес да. Баардыгыбыз кыргызбыз, каныбыз кыргыз. Анан ушу оштуктарды бөлүп, баягы кыргыз эмес дегендей кылып оштук, бишкек деп бөлүнбөй эле жалпы кыргыз элин ынтымактуу болсок, баардыгыбыз жакшы болот да. Анан өзүбүздүн адамдар эле
чоңдорубуз деле бөлүнөт да, оштук анан түндүктүк түштүктүк депчи, ошондой бөлүнбөй ошол адатыңыздарды таштасаңыздар сонун болмок да. Анан мына ошондой эле жакшы адамды колдошуңузду суранып кетем. Жалпы кыргыз элим, бир адам ушул бирөөнү колдойм десе эле баарыңар дүрбөп эле ошол адамды колдобойчу. Ачык айткандын айыбы жок дейт. Ушундай башымда эле ооруп жатат да, ушул жаңылыктарды көрүп алыпчы. Эми кимиси болот экен депчи. Эми мен көңүлүмө туура келген бул Адахан Мадымаров да, бул президенттикке татыктуу адам деп эсептеймин. Эми өздөрү чечишет. Эл силер чечесиңер, биздин келечек үчүн иштеп бере турган ак таза мындай эл үчүн иштей турган адам керек да. Өздөрүнчөнөн баягы костюмчум рубашкаларды кийип алып эле өзүнүн жашоосун ойлогон адамдын бизге кереги жок да. Ошолор эл бар ошондой рубашкаларды кийип, ушундай машиналарда шофер жалдап алып ошентип жүрүшөт да, элдин акчасына, биздин жалпы элдин акчасына. Ошон үчүн мына азыр кандай болот билбейм, ким президент болот билбейм. Мен оюмча ушул президенттикке Адахан Мадымаров татыктуу деп эсептейм да. Жалпы элим колдосоңуздар сонун болмок. Ушул Кыргызстанда болуп жаткан саясий окуяларды көрүп отуруп, карапайым адамдар, баягы чынчыл адамдар десем, адилеттүү адамдар ушундай политикага да аралашып кетип атат да. Бул жерде чындык ойнойт да, бул жердечи политикада дагы чындык ойнойт да. Чындыкты сүйлөгөн адамдар ар дайым караланып келип жатат биздин кыргыз элинде. Эмне себептен ушул менде бир суроо да, эмне себептен кыргыз элинде президент Аллахым берди ошол нерсени элди башкар депчи. Ошол нерсени кандай башкарып, кандай экономикасын көтөрүп, завод фабрикаларды жок дегенде мындай курууга кудуреттери жетпейт деген ойдо дайым эле жүрөм да. Ошондой эле бизде мына кумтөр бар, алтын чыгат да. Ошол алтындын биздин Кыргызстанга бир дагы пайдасы жок да. Мен ойлойм, эмгиче бул алтын чыккан жер вообще полностью эле сатылып эле кеткен болсо керек деп ойлоп келем да. Себеби бизде Кыргызстандан алтын чыккан болсо, ошо алтынды өзүбүздүн кыргыз элин өздөрү иштетип, ошо алтын менен байып кетсек деле болот да. Бул дүйнө жүзүндө эң кымбат ушул алтын да. Алтын, нефть деп койсок болот. Эми ошол нерсенин баары кыргыз элинде бар, бирок ошону колдоно албайбыз да. Ушул ой баардык адамдарды кызыктырат да. Ошо алтын чыгып, эмнеге биз кыргыз элибиз жарыбайбыз депчи. Мен ушундай ушу ким болсо да президент болуп, ушул депутат, премьер-министр ким болсо дагы мен ушулардан суранып кетет элем да. Ушулар ошондой карапайым элдерди ойлоп, ар бир адамды бул жанагы дарыканаларда ооруган малдарда бекер дарыланууга шарт түзүп берсе, бизге кыргыз элине, карапайым адамдарга ошол өтө чоң нерсе болуп эсептелет эле да. Элдин баарын кубандырат эле. Ошондой эле мына детский площадкаларды куруп, детский садтарды куруп, мектептерди сонун кылып, оңдоп, ремонт кылып, баягы жаш балдар дагы кызыгып окуп, бир келечекте бир билимдүү адам болуп чыгышына. Бизде кыргыз элинде окуган адамдар, билимдүү адамдар аз. Бардыгы ушу турмуштун начарлыгына карата, акчанын жогуна карата, ушу контрагын төлөштөн ойлонуп эле, ушу билимсиз да, адамдардын баары билимсиз, билимдүү адамдар. Эми баягы үйүндө билимдүү адамдар, ата-энеси билимдүү адамдар эле балдары окуп калбаса, карапайым адамдардын баардыгы ушул кара жумуш менен иш кылат да. Ошон үчүн баардыгыңыздарды кыргыз элим жакшы билимдүү болуп, окуу жайларга тапшырып, ушу кара жумушка кызыкпай, ушундай баардыгыңыздар ушу ручка менен иштегенге, акылыбыз менен иштегенге баардыгыңыздарды сунуш кылып кетет элем. Эми биздин жашыбыз өтүп калды окуганга, эми барып окуу жайларга поступление кылгангачы. Келечекте балдарыбыз окусун, балдарыбыз, кыздарыбыз, келечекте небере чеберелерибиз окуп ошолор билимдүү болсун. Баарынан ушу башың акылдуу болуп, көп китептерди окуп, кара жумушка кызыкпай, ошондой мындай билимдүү
Кыргыз элинде адамдар көбөйүп баардыгыбыз билимдүү бололу деген ойдомун да. Анан китеп оку десе эле коркушат. Мына орустар метродо деле монтип баягы шуулдап кетип атса дагы ошентип жыгылайын деп ушу китептерди окуп кетишет да. Ошонун дагы бир результаты бар да. Булар баарына эмнеси жетет, акыл менен иштейт да. Ошол кыргыз эли жаңылыктарды күтүп карап жатам, бирок толковый нерселер чыкпай жатат. Эми мындай результаты даана эмне болуп жатат деген нерселер чыкпай жатат. Бирок элди унутуп коюшту. Өздөрү митинг жасагандай болуп эле ушу эл унутулуп калып атат да ушул жерде дагычы. Эл менен бийлик эл менен дегендей ушул үстүдө турган чоң кызматтагы кызматкерлер ушу элдин оюндагыдай элдерди колдоп, ушу элдерге дагы жагымдуу сөздөрүңүздөрдү айтсаңыздар элдер деп калат да. Мен каналыма катталып алыңыздар. Мен чындыкты ушул видеолорду, кабарларды көрүп, ушул видеолор өзүмдүн оюмду видео аркылуу чыгарайын деген ойго келдим да. Болбосо видео көрүп алып өзүңдүн оюңду ойлоно берип ушундай болуп калаткансың да. Андан көрө ушул оюмду мен эмне деп ойлоп жатам, ошол нерсени мен ушу сиздер менен бөлүшкүм келип жатат да. Ким кандай ойлойт билбейм. Ошол мен оюмду может бир адамга жардам тийип, ушул адам видеомду көрүп, ошол туура чечим чыгарып калабы ушу деген ойдочу. Ушул баягы добуштар сатылып кетпедиби? Ошолор дагы может аларга может Кыргызстан келечеги кызыксыздыр. Ошого окшогон адамдарга мен ушул сөздөрүм кичине болсо дагы таасир берип калабы деген ойдо ушул видеолорду чыгарып жатамын. Видеолорум жаккан болсо комментарий жазып койсоңуздар, мен билем кандай мен видеом сиздерге жагар бекенчи. Анан катталып алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар. Баарыңыздарга жакшы